Саламатсыңар балдар. Азыр адаий окуу сабагын баштайбыз. Тема A1 самолетун учурудагы менин жаңылыштыгым. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты аңгеме жөнүндө түшүнүк аласыңар. Колдонмо дептердеги аңгеме боюнча берилген суроолорго туура жооп берүүгө көнүгөсүңөр. Максат коюп, ага жетүү үчүн тынымсыз аракет кылуу керек экендигин үйрөнөсүңөр. Эмесем, A1 самолетун учурудагы менин жаңылыштыгым деген аңгемени окуймун. Уккула. Фантастикалык аңгеме. Асманда куш учат. Илгери бир замандарда адам килем менен учканын жомоктордон укканмын. Самолетту көргөнүмдө эки канаты, анан дөңгөлөгү бар. Ушуларды жасай албаймынбы деп ойлочу болдум. Аларды жасаш үчүн аспап керек экенин уста апамын сөзүнөн улам баамдап, бардыгын камдай баштадым. Керки, араа гана эмес, жыгачтарды жабыштыра турган желимден өйдө даярдадым. Юка ак калай, майда бөрктүү мыктар жана башка. Сыртынан караганда самолетту жасоо оңой көрүнгөнү менен иштей келгенде убарасы көп экен. Эртең менен эрте туруп ишке киришем. Жонумдан тер кетет. Ага да карабайм. Самолеттун сөлөкөтү кушка окшош эмеспи? Мен дагы канаттууларга салыштыруу менен куйругунан бери жасадым. Кайсы бир жерин желим десем, кайсы бир күч келчү жерине мык кактым. Эки кичинекей дөңгөлөктү алды жагына орноттум. Качан бүткөндү карасам, кадимки эле самолеттой көрүндү. Эки капталына A1 деп жазып койдум. Ал Акылбектин биринчи самолету дегенди билдирет. Эми учуруум керек. Жүрөгүм дикилдеп, сүйүнгөнүмдү айтпа. Үйүбүздүн түштүк жагында дөң бар. Ошол жерге өгүз менен сүйрөп жеткирип, анан төмөн карай кое берсем, абага учуп чыгар. Канчалык ылдам кетсе, шамалдын каршылыгына ошончолук учурап, анан абага көтөрүлөрүн билүүчүмүн. Самолеттордун учканын көрүп жүрбөймүнбү? Самолеттун баш жагын төмөн каратып туруп, парасын тегереттим да, артынан түртүп жөнөдүм. Мотор дүрүлдөп иштеп кетти. Бирок мен ойлогондой бат эле көтөрүлө койгон жок. Бир топ жерге канатын калдыңдаткан бойдон чуркап барды да, дөбөнүн этегине жакын калганда көтөрүлдү. Аны көргөндө аябай сүйүнүп, тебетейимди асманга ыргыттым. Менин самолетум бирдемеге урунгандай болуп, канатын калдаңдатып, эңиштеп учту. Бир кезде түлкү алган бүркүттөн бетер үйдүн соройгон морун илип кеткенсиди. Чаң буурдей түштү. Мен төмөн карай чуркаган бойдон барсам, үйдөгүлөрдүн баары сыртка жүгүрүшөт. Үйдүн эшигин ачып койгон экен, коюу түтүн чыгып жатат. Ары ойлоп, бери ойлосом, самолетту жасоодо бир топ кемчилик кетириптирмин. Эки канатын калыңыраак тактайдан жасагандыктан оор болуп калыптыр. Дагы бир катам. Канаттууларды туурап, алдына эки бут жасап, ошону менен гана чектелипмин. Төмөн карай чуркап баратканда куйругу жерге тийип, учууга аябай тоскоолдук кылды. Эгер алдына да же артына дагы бир дөңгөлөк орноткондо, эч тоскоолдукка учурабай, тез жүрүп, абанын каршылыгына ошончолук учурап, анан жогору көтөрүлбөйт беле. Анан дагы үйдү карай эмес, дөңдүн ары жагын карай чуркасам, минтип, морду кулатпай, сарайларды талкалабай, самолетум да сынмак эмес, жеме да укпайт элем. Жаки Таштемиров. Мынакей балдар, эми аңгеменин кыскача мазмунун силерге айтып берейин. Аңгемеде бала асмандагы учкан куштарды, илгерки замандарда адам килем менен
uçganyn, jomoktordan ukkanyn, samolotdy görgende iki kanady, anan döngölegi bar. Şulardy kantip jasay albaýmyn diýip oýlaýp durgan boldy. Alardy jasaş üçin asbap gerek ekenin usta habasynan ulan bagandap, bardygyny kandap işe kirişe başlady. Samolotdy sırtyndan garaganda jasaw oňoý görüngeni menen işe gelgende uwarasy köp ekenini bildi bala. Erte menen erte turup işe kirişet. Samolotdun söleketi kudum ele kuşga okşoş. Oşol kuşlarga salyşdyryw menen kuyrugyndan beri jasaýdy. Gaýsy bir jerin jelimdese, gaýsy bir jerin mykdaýdy. Oşentip eki kiçinekey döngölekdi aldy jagyna ornatat. Samolotun jasap bütdi. Karasa kadimkili samolotdoý görünedi. Eki kaptalyna A1 dep jazyp goýat bala. Al Akylbekdin birinçi samoloty degendi bildiredi. Demek bul samolotdy jasagan balanyň aty Akylbek eken. Emi uçuruş gerek. Balanyň süýüngenini aýtpa. Akylbekdin üýüniň tüşdük jagynda döň bar eken. Oşol döngü ögüz menen samolotyny süýrep, anan şamaldyň karşylygyna garay uçaryn goýlaýdy dagy döngü alyp çygyp, samolotyň baş jagyny tömen garatyp, parasyny tegeredet dagy türtüp jiberet. Samolotyň motoru dürüldep işleýdi. Birok tez ele hawaga köterile goýboýdy. Bir top jerge kanatyny galdaňdatyp barat dagy oşonda döweniň etegine gelgende köteriledi. Bala samolotyň köterilgenini görüp aýabay süýnedi dagy tebetegin asman gargatady. Bir wagtda samoloty birdemege ulanganday bolup yldylaýdy. Bir кезде üýüniň morusun jogolup kalganyny göret. Dagy üýüniň üstünden çaňbur diýip düşgenini göret. Tömen çurkay barsa, üýdegileriň bary syrtga jügürüşet. Üýdüň eşigini açyp goýsa, üýünden tütün çygyp jatady. Oşentip Akylbek ar oýlap, ber oýlap, samolotda bir top kemçiliklerin bar ekendigini oýlaýdy dagy. Eki kanady kalyň taktaýdan jasap goýat. Dagyn bir katasy kanatdууларды tuurap, aldyna eki but jasap gana çekdelip galypdyr. Egerde artyna dagy bir döngölek ornatkanda samoloty hiç nersege uçurabaý, toskoldukka uçurabaý jogary köterilet ele. Anan dagy bir kemçiligi üýdi garay emes, döngdün ary jagyna garay çurkaganda müntep üýdüň morun da gulatbaýdy ele, saraýlaryn dagy talkalabaýdy ele, samoloty dagy sınmak emes, özü dagy jeme ukpaýdy ele. Çygarmanyň kıskaça manysy uşul baldar. Üýden dagy angemeni özüňer okup çykkyla. Anan üýdegiler bilen kıskaça sorular boýunça angemeleşip görgüle. Salamatda kalgıla.